эки орундуу сандарды кошуу жана кемитүү. Ал үчүн эки орундуу сандар кайсы разрядтардан турат экендигин эстейли. Ондук жана бирдик. Келгиле, берилген сандарды окуп көрөлү. 13 1 ондук, 3 бирдик. 47 4 ондук, 7 бирдик. 22 2 ондук, 2 бирдик. Эми 45 жана 33 сандарын кошуп көрөлү. Ал үчүн ондукту ондукка, бирдикти бирдикке кошобуз. Ондукту ондукка кошолу. 4 кошуу 3 барабар 7 ондук. Бирдикти бирдикке кошолу. 5 кошуу 3 барабар 8 бирдик. Жообун окуйлу. Сумма 78 болду. Эми эки орундуу сандарды мамыча түрүндө кошууну жана кемитүүнү 56 жана 33 сандарынын мисалында карайлы. Биринчи кошулуучуну жазабыз. Экинчи кошулуучунун ондугун ондуктун астына, бирдигин бирдиктин астына жазып, кошууга кошуу белгисин, кемитүүгө кемитүү белгисин коебуз. Албетте астын сызабыз. Ал сызык барабардык белгисин түшүндүрөт. Бирдиктерди кошуудан баштайбыз. 6га 3тү кошсок 9 болот. 9ду бирдиктердин алдына жазабыз. Эми ондуктарды кошобуз. 5 кошуу 3 8. Аны ондуктун астына жазабыз. Демек, сумма 89 болду. Эми кемитүүнү карайлы. Кемитүүдө дагы бирдиктерден баштайбыз. 6 кемитүү 3. 3кө барабар 3тү бирдиктердин тушуна жазабыз. Кийинки кезек ондуктарда. Ондуктарды кемитсек, 5 кемитүү 3 барабар 2. Аны ондуктардын тушуна жазабыз. Демек, айырма 23 болду. Эгер бирдиктерди кошкондо эки орундуу сан чыкса кантип кошобуз? Же бирдиктерди кемиткенде кемитүүчүдөн кичине болуп калсачы? 56 санын 38ге кошуп көрөлү. Бирдиктерди кошобуз. 6га 8ди кошсок 14 болот. 14 саны эки орундуу сан экендигине көңүл бурабыз. Демек, 14 санында ондук да, бирдик да бар. 4 бирдикти бирдиктердин алдына жазабыз. 1 ондукту көңүлгө эстеп калабыз. Ондуктарды кошолу. 5ке 3тү кошсок 8 болот. Ага көңүлдөгү 1 ондукту кошсок 9 чыгат. Аны ондуктардын астына жазабыз. Жообу сумма 94 болду. Ошол эле 56дан 38ди кемитсек, 6дан 8ди кемитсек, 6 8ге жетпейт, кемите албайбыз. Ошондуктан 5 ондуктун бирин майдалап 16 бирдик болот. 16 бирдиктен 8ди кемитсек 8 чыгат. Ал эми 5 ондугубуз 1ге кемип калат. Ондуктарды кемители. 5тин ордуна ал 1ге кемип калгандыктан 4төн 3тү кемитебиз. 1 чыгат. Демек, жообу айырма 18. Эки орундуу сандарды кошуудан төмөндөгүдөй алгоритмдерди жакшы эстеп калуу керек. Ондукту ондуктун астына жазабыз. Бирдикти бирдиктин астына жазабыз. Кошууну бирдиктен баштайбыз. Эгер бирдиктерди кошкондо сумма эки орундуу сан чыкса, бирдиктердин астына бирдигин жазып, ондугун көңүлгө алабыз. Ондуктарды кошуп, жыйынтыгына көңүлдөгү ондукту дагы кошобуз. Эки орундуу сандарды кемитүүдө ондукту ондуктун астына жазабыз. Бирдикти бирдиктин астына жазабыз. Кемитүүнү бирдиктерден баштайбыз. Эгер кемүүчү бирдик кемитүүчү бирдиктен кичине болсо, ондуктун бирин майдалап бирдикке кошобуз. Ондук бирге кемийт. Бири